Чечетөлүнө нация дегендин кыргызча жакшы бир түшүнүгү бар. Жергиликтүү калк. Мына кыргыз мамлекети деп аталып атат, кыргыз республикасы деп аталып атат. Бул мамлекетке ат берген улут. Ошондуктан кандай деп түшүндүрүп берет? Ушул жердин, ушул жараткан маңдайыбызга берген жердин ээси деп билебиз. Кыргыз мамлекети бул көптөгөн улуттардан турат. Бирок ошол улуттардын баарынын келечеги, алардын жашоосу, турмушу жоопкерчиликке алган бул кыргыз мамлекети, кыргыз эли. Ошондуктан Кыргыз республикасы деп аталат. Этникалык азчылыктарга дагы телевидение, радио ачуу боюнча оюңуз кандай? Муну саясий темага айландырбаш керек. Этникалык деп саясий темага айландырып алып, анан өзүнчө теле көрсөтүү же болбосо радио уктуруу дегендей мамлекет улутуна карабастан мен ушул мамлекеттин ата уулумун, ушул мамлекеттин жаранымын деген түшүнүктү пайда кылыш керек. 83тен ашык улуттар бар. 83 радио, 83 теле көрсөтүү болбойт. Муну дагы өзүнчө түшүндүрүп алып эртең кыйкырып чыгат, көбү кыйкырып чыгат. Мына айтпадык беле, дебедик беле дегендей кылып. Же атайын түзөсүңөр ушундай суроолорду. Бир барекеттин алдында ушул суроолорду козгоп коюп, анан кийин жана мен айткандай кылып, мультфильм кылып, улаштырып, кураштырып, маскарасын чыгарган бир шайтандын уюгуна айланып калды да бул массалык маалымат каражаттары. Кандай деп айталы? Мисалы башка мамлекеттерди эле мисал кылып көрсөтөлү. Казакстанда канча улут бар? 100ден ашык улуттун өкүлү бар. Канча телекомпания бар? Кайсы тилдерде чыгат? Россияда канча улут бар? Канча эл бар? Канча телекомпания, канча гезит, канча журнал, канча радио бар? Анан кыргыз өзгөчөлөрүнө өздей берген токтотуш керек да. Мына башка мамлекеттерде жетишилген ийгиликтер бар. Ошол ийгиликтерди биз ишке ашырышыбыз керек. Казакстанда мисалы мен казакстандыкмын деген сезим катуу өрчүгөн. Орусу болобу, немиси болобу, өзбөгү болобу, уйгуру болобу, ушундай сезим өрчүгөн. Биздин Кыргыз республикасында кандай болуп жүрүп атат? Эмне болуп атат? Ал негизи эле улуттук азчылык жөнүндөгү саясат барбы? Жалпы улуттук идеология барбы? Кеп ушунда. Анын ишке ашып атабы? Эмне болуп атат? Ар бир элдин өзүнүн тилин, өзүнүн тарыхын, маданиятын, каада салтын сактап калганга толук мүмкүнчүлүк жаратыш керек. Биздин Кыргыз республикасында Кудайга шүгүр бул жагынан кенен жайлуу. Кээ бир ашканаларга кирсең, керек болсо кыргыздын үргүүлөрүн укпайсың. Ага да мүмкүнчүлүк берилген. Дагы бир башка мамлекеттер бар. Өзлөрүнүн улуттук үргүүлөрүнөн башка нерсеге тыюу салат. Биздин Кыргызстанда Кудайга шүгүр баары жайлуу. Дин маселеси боюнча дин өлкөнүн саясатына кийлигише алабы? Сөзсүз түрдө кийлигишиш керек. Аны дагы тескери түшүндүрбөгүлө, туура түшүндүргөнгө аракет кылгыла. Себеп биздин республиканын 83-85% болсо керек мусулмандар. Бул мамлекет каалайбы, каалабайбы. Бирөөлөр жаап, жашырып, эптеп сыйпалап айтат го. Диндин мамлекетке эч кандай мындай терс таасири жок. Тескерисинче мамлекет мүмкүн болушунча диндин тууралыгын, диндин тазалыгын жеткирүүгө көмөктөш болуу керек. Экөө бири-бири менен эриш аркак кызматташып иштөө керек. Мамлекеттин күчү жетпей калган жерге, мамлекет жол таппай калган жерде дин жол таап бериши мүмкүн. Бул 1,5 миң жылдан бери келаткан чындык. Ошондуктан эч качан мамлекетти динге каршы, динди мамлекетке каршы койбоо керек. Тескерисинче экөө бири-бирин абдан байытып турчу түшүнүктөр болушу керек. Ислам дегенде эле баягы терскери дүйнөлүк исламды жек көрсөтүү уюмдарынын маалыматтарына таянып, ошолорго шилтеме жасаганды дагы коюшубуз керек. Ислам бул дүйнөдөгү эң таза, эң адилеттүү жана пенде сүйөр, адам сүйөр дин бул. Бул тынчтыкты, бул тазалыкты, бул ынтымактыкты, бул жакшылыкты каалаган дин. Ошондуктан
дин маселесине мамлекет аябай каттуу колдоо көрсөтүү керек жана туура пайдаланышы керек. Ушул дин дегенде исламды, араб тилин түшүнөбүз да, анан бала бакчаларда ушул ачылып жатканда кандай карайсыздар? Эми канчалык тил билсең ошончолук дил билесиң. Азыр керемет мына улуу Рамазан айы болуп орозо кармап атабыз. Алла кабыл кылган болсун баарын. Туткан орозолорун кабыл кылсын, орозо ачып аткандагы тилектерин кабыл кылган болсун. Тарауи намазында 16 жаштагы бир бала имамдык өтүп атат. Жатка жаттаган. 114 сүрөнүн баарын жатка жаттаган. Лезгин жигит. Кыргызчаны керемет сүйлөп атат. Арабчаны суудай сүйлөп атат. Анын эмнеси жаман? Эң жаман нерсе, Динара, тил билбеген чоркоктор, кемчонтойлор бар. Дудук сыяктуу. Кыргыздын тилинде жакшы өздөштүргөн эмес. Эки сөздүн башын бириктирип сүйлөй албайт. А тил билген бул керемет байлык. Ошондуктан биздин элибизде илгертен айтып келген өнөр алды кызыл тил. Үйрөнгүлө тилди, жакшы болот. Буга чейин да бул маселе көтөрүлүп келди. Жума намазды ошол күндү эс алуу күнү катары майрамдоо тууралуу киргизүүнү кандай? Чыйрактан бөйрөк чыгаруунун кереги жок. Эгерде жума намазында жума намаз окуганга тоскоолдуктар болуп атса, кайсы бир деңгээлде кыйынчылыктар болуп атса башка маселе. Анан атың чыкпаса жер өрттө дегендей кылып эле бир идеяны көтөрө коюп эле коомду экиге бөлүп эле будуңчаң кылыштын кажети жок. Жума намазын окуганга Кыргызстанда бүгүн толук түрдө мүмкүнчүлүк бар. Мамлекеттик ишмер болосунбу, башкасынбы, ошол саат 1:30 баштап, эми 1-де башталат негизи. Түшкү тамактануу мезгили. 1 сааттын ичинде баары бүтөт. Ага каршы болуп аткан эч ким жок. Ошондуктан бир жаңылык табат экен деп эле ар нерсенин башын чыгара берүүнүн кажети жок. Баягы азан айткан бизди уктаганга тоскоолдук кылып атат деген дагы кээ бир кемчонтойлор чыкпадыбы? Айланайын. Азанын качан айтылышы жөнүндө кабары жокко дейм аны. Заңкайга кандай деген мамлекеттерде азан айтылып эле атат го. Мына Москва шаарында керемет мечиттер ачылды. Азанды айтып атпайбы? Ким тоскоолду? Мына ошол жанакы өзөктөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман деген бир акылы толук эмес инсандардын коркунучтары булар. Улут кызыкчылыгы тууралуу оюңузду айтып койсоңуз, ошо Кыргызстандын суверенитети деп эмне түшүнөсүз? Кыргызстандын суверенитети бул кагаз менен берилбейт. Бул мыйзам менен да берилбейт. Биринчи кезекте кыргыз элинин өзүнүн жүрөгү аркылуу берилет, өзүнүн аң сезими аркылуу берилет. Ал мээсине жараша болот. Өзүн адам канчалык түрдө эгеменмин деп эсептейт, канчалык түрдө эркинмин деп эсептейт. Сөз эркиндиги деп коет, бирок сөз эркиндигин көбүнчө менчиктештирип алгандар көп да. Ыркырашып, чыркырашып, баягы будуңчаң түшүрүп, жакшы эмес иштерди жасап жүргөндөр алар ойлойт сөз эркиндиги биздики деп. Жок, сөз эркиндигини жараткан Алла ар бир пендеге туулгандан баштап берген. Муну биз так түшүнүшүбүз керек. Мамлекет эгемен болуш үчүн көз карандысыз кандайдыр деңгээлде сезимдер болуш керек. Баягы өксүктүк оорудан айрылышы керек. А бизде Кыргызстанда өксүк. Саясаты да өксүк, экономикасы да өксүк, жер баягы карым катнаш жолдору да өксүк, аба катнашы да өксүк, себеп баардыгы көз каранды. Жок дегенде бүгүн Кыргыздын тагдырын биз чечебиз деп ойлобостон, келечекте президенттин ким болорун башка мамлекеттер эмне дээр экен деп оорукчан да бул өксүк. Мен өз тагдырыма өзүм ээмин, мен өз тагдырымды өзүм чечем деген түшүнүк жок. Өксүк, оорукчал. Ошондуктан эгемен болуш үчүн адамда кадыр бар, сый урмат, өз кадырын өзү билиш керек. Шайлоодо карасаң бүт эле баары акча. Акча менен кандайдыр бир кызыкчылыктын аркасынан кеткен эл эч качан эгемен болбойт. Себеп адамдын жүрөгү эркин эмес. Ал ашказандын кулу. Ал кандайдыр бир башка көз караштардын кулу. Эгеменмин, бактылуумун деген адам өз чечимин өзү кабыл алат. Бирөө аркылуу кабыл албайт. Бизде андай сезим тилекке каршы азыр жок. Мамлекетте да жок, элде да жок. Сөз эркиндиги жөнүндө айтып өттүңүз. Сөз эркиндиги өлкөнүн өнүгүшүнө ролу канчалык? Ал маданияттан көз каранды. Эркиндик деп эле шымын башына кийип алып көчөдө чуркаштын кажети жок. Бул кызыл тил, сөөгү жок. Эмнени айтсаң кете берет. Бирок
мына мусулманчылыкта биздин кыргыз эли улуу өзүнүн маданиятында негизинен каада салттар биздин ошол исламга таянып куралган бир керемет сөз бар да. Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: эки нерсени таза кармасаңар бейишке кепилмин деп. Эки нерсе. Бул эмне? Эки жаактын ортосундагы тил. Бул өтө кооптуу, бул өтө оор. Бул тил менен кишини өлтүрүп койсоң болот. Бул кишини оорудан айыктырып койсоң болот. Ошондуктан ал куралды ким кандай пайдаланат. Экинчисин айтпай эле коеюн, көбү түшүндү. Ошол сезимдерден алыс болуп таза болгон болсо, адамдык маданиятынын бийик чокусу болот. Ошондуктан ойлонуп, абайлап сүйлөш керек. Өтө жоопкерчиликти сезип сүйлөш керек. Коомдук адамдардан журналисттерди сотко берүүсүнө кандай карайсыз? Берсе бере берсин, ар ким өзү билет. Мен деле мына бир кезде сотко бердим. Оюнга келбеген нерсени жазат да, жөн койсоң баягы күчүгүм десең деген бар сөз бар да. Жөн койсоң жөн эле тайраңдап алат да. Мисалы үчүн сиздин абийириңизге, адамдык абийириңизге шек келтирген учурда ал журналистти сотко бересизби? 25 жылдан бери шек келтирүү менен гана жашап келген арам тамактар бар. Жөн койдук себеп акыреттеги азабын өздөрү тартат. Анан өтө эле чектен чыгып кетип, жана башыңа чыгып бийлеп баштаганда акырын жигиттер койбойсуңарбы, токтотпойсуңарбы дегендей кылып сотко берип коесуң. Ыйлактап эле басып жетип келет, анан чөгөлөп эле жатып калат ыйлап. Эми өз абийирлеринде болсун алар. Маалымат каражаттары сиздин жеке жашооңузду, мүлкүңүздү, ушуларды тууралуу чагылдырууга акысы барбы? Жасы айтып атпаймынбы? Чүчкүрүп койсоң да чүчкүрүн. Кайда барсаң, эмне кылсаң, баарын карап турушат. Эгер ошондон алар рахат тапкан болсо, рахаттанабыз. Маселе жок. Ошол эле учурда бийликтен журналисттерди сотко берип атканына кандай карайсыз? Мен айтып атпаймынбы, ар бир киши өзүнө жараша мамиле кылат. Мен баарына жооп бере албайм. Ар бир инсан өзүнө жооп берет. Акыретте билесизби, ата балага жооп бербейт, бала атага жооп бербейт. Бүгүнкү заманда акыр замандын белгилеринин толук орноп калган мезгили. Эртең бүрсүгүнө сөзсүз түрдө жообун берет. Бирок ал жооп берген мезгилде агасы депутат эле, байкеси, тайкеси депутат эле, министр эле деген маселе болбойт. Ал жерде жеке керт башың менен өзүң жооп бересиң. Ал күндөр да келет. Ошондуктан сабыр кылып жашап кое керек. Кээ бир баягы таптакыр ичине жин шайтан толуп алгандар бар. Оозуна эмне келсе ошону сүйлөгөндөр. Пендечилик менен ар кандай ойлоруң кетет. Ошону бир сотко берип жазалап койгуң келет, башка болгуң келет. Анан акыретте ойлойсуң да баары бир чексиз, түбөлүксүз азапка кала турганын өзү билип аткандан кийин убактылуу сабыр кылып кой деп өзүңдү өзүң токтотуп каласың. Социалдык маселелер боюнча пункткен. Кыргызстанда татыктуу жашоо үчүн пенсия кандай болушу керек? Кедей киши акчанын аздыгынан кедей эмес, ачкөздүктөн кедей дейт. Жетерлик болсо жетет. Бүгүнкү күндө карап көргүлө, эң керектүү 19-20 тамактын түрү керек. Бир киши өлбө жаным өлбө эмес, жакшы кадимки адам сыяктуу жашаш үчүн эмне керек? Канча жумуртка керек, канча сүт керек, канча каймак, канча эт, канча картошка, канча нан. Ошонун бааларын чыгаруу керек. Ошондо Кыргызстанда канча болот? Бүгүнкү күндө орто эсеп менен 7000 тегерек. Тамактан башка да жашоо бар да. Ал кийим. Мен эң төмөнкү керектелүүчү табакты айтып атам. Аны потребительская корзина деп коет. Мен ошону айтып атам. Эгер сиз жакшы сезиш үчүн кандай кийиниш керек десеңиз, анда мен башкасын айтам. Кийимге канча кетет? Мен бүгүнкү күндө тек тамакты айтып атам. Бир кишиге ошондой дарыларды эске албаганда, газ төлөмүн, жарыктык төлөмүн эске албаганда, ошондо 7000 болсо, баягы эптеп жашаганга болот. Анан пенсия мындай болуу керек, андай болуу керек деп кандай айтыш мүмкүн? Шаарда бир башка, айылда бир башка. Баа ар кандай. Мугалим, өмүр бою мугалим, дарыгер болуп иштеп жүргөндөр ардагерлерибиз бар да, мисалы үчүн 3000 сом алышат да. Кыргызстанда пенсия саясаты аман эсен болсун болсо. Реформага муктажбы ошолор? Реформа деген сөздү мен жек көрөм. Баарыңар реформа десеңер, ал эмне десе жооп берген киши жок. Өкмөтүңдөн баштап
президентине чейин билбейт ал сөздү. Эмне реформа? Кейлери бар, олуттуу реформа деп кыйтырышат. Эмнени? Бир нерсени өзгөртүү. Формасын өзгөртүү. Эмненин формасын өзгөртүү? Эмненин формасын өзгөртүү керек? Биз көп колдонобуз реформа деген сөздү, бирок эмне үчүн десем билбейт. Тилекке каршы ушундай. Аны жөнүндө айтып берет. Адамга татыктуу жашоо жаратуу керек. Мамлекет 3 нерсени мойнуна алуу керек. Бул кандай 3 милдет? Биринчиден тышкы коопсуздукту камсыз кылуу керек. Экинчиден ички коопсуздукту камсыз кылуу керек. Үчүнчүдөн жетим жесир муңжу майып инсандарга, багар көрөрү жокторго татыктуу өмүр камсыз кылып бериш керек. А калгандардын баарын жөн кое бериш керек. Мына 3 чоң маселе. 3 эле чоң маселе. Регион аралык мамилелер эмне үчүн өлкөдө регион аралык бөлүнүүлөр болуп келатат? Ал баягы караңгылыкта. Адам канчалык майда болсо, сабатсыз болсо, маданиятсыз болсо, ал ошончолук таарынча. Анан ошончолук баягы курнамызга көкүрөгүн кыйкыра берет да. Мына жогорку кеңештин бир депутаты кыйкырып туруп, мен ат башчылык кылам, ат башчылык эмнеси? Ат башчылык менен кочкорлуктун же болбосо жумгалдын кандай айырмасы бар? Жумгал менен тоңдун кандай айырмасы бар? Эгер аба шартында эле болбогон болсо, элибиз бир эле кыргыз элбиз. Ушул мен балант жерден болом, мен түкүн жерден болом деп көкүрөк каккандардын баары мен айтам, сокур пенде. Сокур пендесиң. Эмне менен мактанасың? Акылың менен мактанбайсың. Мен баланчы жерден болом. Эмне болуптур болсоң? Мүйүздүү болуп туулдум. Же элден айырмаланып сенин төрт көзүң бар. Ошол мен түкүн жердемин, мен балан жердемин деп өзүн өзү көкүрөк каккан, ал караңгы. Ал сокур пенде. Ошондуктан ал адамдын маданиятына жараша. Ички жан дүйнөсүнө жараша. Мисалы мен ушул жашка чыгып, кишилер менен таанышканда мен сурабайм, кайдансың деп. Мага кандай айырмасы бар? Кандай айырмасы бар ал кайдан экени? Мен үчүн эки гана өзгөчөлүк бар. Адам, айбан. Болду, башка айырмачылыгы жок. Туулган жери, анын улуту, анын сөз түрдө эми мусулман болгон болсо бир тууган дейсиң. Мусулман болуп туруп, мусулман эместер жасабаган айбандыктарды жасап атканды кантип сен бир тууган деп айтасың? Ушундай деп жооп берет эле. Адамдын аң сезими канчалык бийик болгон болсо, бүтүндөй жер шары, аалам бир үй. Ошол ааламда жашап аткан элдин баары сенин бир тууган. Экономика боюнча Кыргызстан, өзүңүз билесиз, Евразиялык экономикалык биримдигине кирди. Ушул биримдиктен Кыргызстан эмне тапты? Эмне таап, эмне жоготконун айта берип бир жыл өттү. Кандай пайда көрдү негизи? Гезитти карасаңар, аябай кенен айтып берген ошо. Кыргызстандын бир жактан пайда табары кыйын. Пайда тапканы тек гана биздин убактылуу иштеп жүргөн, сыртта жүргөн инсандарды тапты. Кудайга шүгүр деш керек. Алардын да жумушу аябай оор, бир аз болсо да жеңилдик. Мамлекет катары биздин товарыбыз мүмкүн алдыда болушу мүмкүн. Азырынча тапкан ишенсиз. Бирдеме табуу үчүн Кыргызстан өндүрүүчү мамлекет болуш керек. Биз эмнени өндүрөбүз? Эч нерсе өнбөйт да. Бизде иштеп аткан завод, фабрика жок. Сыртка сунуштай турган бир жакшы оокаттарыбыз жок. Сунуштай турганыбыз эле эмне? Айыл чарба жер жемиштер. Алда болсо Москва шаарынын бир 5 гипермаркетине толуктай албай турган эптеп да кичинекей. Биз бүтүндөй ошол Евразиялык экономикалык аймакта бир чоң, кенен бир башка бир чарба деп, совхоз деп эсептесек, биз ошонун кичинекей бир көчөсүбүз. Көчөсү дагы эмес, биз бир үйүбүз да. Биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз чоң, бирок акылыбыз жетпей атат ошону иштетке. Акыркы патсам экен, кыргыз идентификациясы, орус тилинин расмий статусун кыргыз тилинин өнүгүшүнө тоскоол болуп жаткан жокпу? Жок. Аң сезим тоскоол болуп атат. Ага өзүбүздүн абийибиз тоскоол болуп атат. Азыр ашканаларга барып сурасаңыз, мен күндө кирем, күндө айтып жүрүп баарына деле жаман көрүнүп кетти.
говядина жейсizби, баранина жейсizби дейт. Ана эми орус тили күнөөлүү. Түрк ашканаларына кирсеңиз, кыргыздын эле кыздары айтат, экмек жейсizби деп баштап тур. Айланайын садаган кол, айланайын. Сенде айбир, сенде ариет намыс барбы? Жок. Жок да, ариет жок. Биздин тилибиз качан бүркүрөп ушундай болуп өсөт дагы, гүлдөйт. Качан кыргыздын ариети, качан намысы козголсо, ойгонсо, ошондо гана анан кыргыз тили. Ага шылтоо издештин кереги жок. Орус тили күнөөлүү же болбосо башка нерсе күнөөлүү деп. Эч күнөөлүү бул жерде кыргыздын өзүнүн ар намысы. Ариет жок, уятыбыз жок. Ар бир тилдин ортосун аралаштырып, аталасын чыгарып сүйлөп кете беребиз. Уялбайбыз да ошо. Күлүп коет, арсыз күлүп. Бирөө тоскоолдук кылып атат, ошо таза кыргызча, нукра кыргызча сайрап турчу. Бирөө кой деп атат, сүйлөбөй деп атат. Бул биздин уяттан тышкары. Казактар латын алфавитине өтүшпөдү. Бизге дагы өтүшкөн жок, өтөбүз дейишип атат. Бизге дагы өтүшү керекпизби? Эми ким эми жасаса ошону туура бергенин кажети жок. Эгерде алар өтөбүз деген болсо, экономикалык жагдай мүмкүн аларга мүмкүнчүлүк берер. А биз дурустап мектеп окуучуларына бүгүнкү кириллица менен мектеп окуу куралдарын баса албай аткан, анан ошого өтө койгон болсо, канчалаган китеп фондуларын которуу керек. Кайрадан басып чыгуу керек. Жөн эле койгулачы. Кеп тамгада эмес. Кеп адамдын өзүнүн аң сезиминде. Анан бир нерсени таба коюп эле анан будуңчаң кылып жок жерден бир маселе жаратыштын кажети жок.